Саламатсыңарбы менин кичинекей окуучуларым. Мен Каракол шаарындагы номер 3-гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Кашкараева Чолпон Абдыбековна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 1-класс кыргыз тили сабагы. Балдар, сабакты жылмаюу менен баштап алдыга максат коебуз. Бүгүнкү күнгө кубанабыз, кунт коюп угабыз, сулуу жазабыз, жакшы баалабыз. Биз мыкты балдарбыз. Балдар, сабакка кыргыз тил китеби жана дептериңерди даярдап алгыла. Бүгүнкү темабыз нанды баалайлы. Келгиле балдар, жаңы жардамчы сөздөр менен таанышабыз. Нан, хлеб. Нандын түрлөрү: виды хлеба, буудай, зерно, ун, мука, байлык, богатство. Дагы бир жолу окугула. Улантабыз: себишет, сеять, сугарышат, поливать, жер айдашат, пахать землю. Кана дагы бир жолу окуйбуз. Мына балдар, карагылачы. Сүрөттө нандын бир түрү борсок. Аны биз жакшы билебиз. Бул сүрөттө балдар, кайсы мезгилде, кайда буудай өсүп жатканын көрүп жатабыз. Кайда өсүп жатат? Талаада. Кайсы мезгилде? Жайында. Кийинки сүрөттө ундун түрлөрү, ундан кантип нанды жасаганын көрүп жатабыз. Нанды таза жерде, таза кол менен жасаш керек. Туурабы балдар? Андай эмесе балдар, мен силерге актан акылай менен нан кандай жасалганын, кайдан келгенин айтып берейин. Актан менен акылай нан кайдан келгенин ойлонуп отуруп, балким нан даракта өсөт, үзүп келелиби деп ойлонот. Жок, даракта мөмөлөр өсөт. Же суудан кармайбы? Жок, суудан балыкты кармайт. Анда болсо жерден казып алалы? Жок, жерден картошка казылат. Нанды издеп талаага барышат. Талаадан дыйкан байкени кезигип калышат. Андан сурашат: дыйкан байке буудайды талаада өскөнүн айтып берип, буудайды тегирменчиге алып баргыла деп жиберет. Тегирменчиге буудайды алып барышат. Ал болсо буудайдан ун жасап берет. Баштыктагы унду нан жапкычка алып баргыла деп жиберет. Нан жапкыч ундан камыр жасап берет. Нанды табыш кыйын бекен? Демек балдар, нанды таштабай сакташ керек. Ошентип бизге актан акылай нанды кайдан келгенин айтып беришти. Эми балдар, текст менен таанышалы. Буудай талаада өсөт. Буудайдан ун тартылат. Ундан нан жасалат. Борсок, бөлкө, токоч, каттама нандын түрлөрү. Нан биздин байлыгыбыз. Келгиле балдар, нан жөнүндө макал окуйбуз. Нан баарынан улук. Кийинки макал: даны жоктун наны жок, наны жоктун жаны жок. Демек балдар, нанды сакташ керек. Анткени ал чоң эмгек менен жасалат. Эми балдар, үйгө тапшырма. Үйдөн иш дептериңерге 40-беттин 1-тапшырманы аткарасыңар.
макалдарды окуп келесиңер. Урматтуу ата-энелер жана окуучуларым, ушуну менен биздин сабак аяктады. Баарыңарга ден соолук, жакшы маанай каалайм. Кыргыз тили мугалими Кашкараева Чолпон Абдыбековна. Саламатта калгыла. Баарыңарга рахмат.